Мен ушул Манасын челесинде төрөлгөнмүн. Мен төрөлгөн жерим ушул. Ана мына ушул жерде балалык доор бүт ушул жерде өттү. Мажматы Таварихте Каракышлакты Кыргыздын борбору Жакып хандын турагы болгон. Арал деп атап калганыбыз айыл мунагу суу эки бөлүнөт мына жерде. Тиягына бир. Ошонун ортосунда тетяктагы мал сарайлар болгон. Анан Аралга баратам, Аралда деп анан ошону аталып, Арал деп аталган. Мына мен 54 жыл мугалим болуп иштедим. Ошол 54 жылдын ичинен 45 жылын ушул жол менен келип кетип Арал мектебине. Күндө кээде 2 жолдон, кээде 3 жолдон келип, жумуш чыкканда келип анан иштеп кетип жүрдүм. Ишмердигим университет бүткөндөн кийин түштүктө Адамжай, Аксы, Алаука райондорунда 7 жыл мугалим болуп иштедим катардагы. Ошондон бери 54 жылдан бери жөнөкөй мугалим болуп иштеп келатам. Ал мектептерди эстегенде мага мектептер эле эмес, мектептин окуучулары эсиме түшөт. Деп саламатчылык. Анан калган ушул Арал орто мектебинде иштеп келатам. Ушул жерде окугам, ушул жерде бүткөм. Анан кийин бу ошол мамлекеттин жиберген жагында иштеп жүрүп, анан келип, анан бу жерге келишимде себеби бар. Атам, мына азыркы жана аксакалга окшогон атам бар эле. Атам айтты да, балам, күлүң бир жерде додо болсун деди. Демек бир жерде иште деген сөз экен да. Анан кийин кызматтан көтөрүлөм, жогору деп эч ойлобогон деди. Мугалимдиктин өзү падышага тете деди. Арбаңыздар? Отурла. Кылычтын куту кетет, низ калбаса, оорудун көркү кетет, тиш калбаса. Адам болуп жашоонун керегине ар таңда жакшынакай, из калбаса, калктын байыбы. Ооба, адам болуп ааламга жаралгандан кийин ар бир келген инсандан өтөлгөлүү өмүр сүрүшү. Жарыгын жалпыга чача албаса дагы жакшы жашашы милдет. Ал эми биз сөз кылчу адамдыкка тарбиялаган улуу кесип бул агартуучулук. Мугалимдик. Жашаш үчүн эмес, жашатыш үчүн жашап, коомдун жарыкчылыгы үчүн жан үргөн күжүрмөн кесип ээлерине таазим. Так ошол улуу кесиптин дагы улуу кол башчысы, устаты, Кыргыз педагогикасынын бакайы болгон, Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаков менен болгон маекти сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Жашоодогу түбөлүк темалар болгон өмүр, чындык, максат, жашоо, мугалимдик милдет, кесип жана жаштык менен карлык темасындагы бир катар суроолорго калкыбыздын кадырман аксакалы, улутубуздун уңгусун кармап келе жаткан даанышман агайдын ой толгоолоруна күбө болобуз. Мен башка эмес, мугалимди тандап алгандыгыма ыраазымын. Себеби ошол жана изденүүлөрдөгү табылгалар ополтоодой күч берет. Бага жөнөкөй эле карапайым жүргөнүм менен ополтоодой күч берет. Мендеги ушул ар бир күнүмө татыктуу жашаган өмүрүмө мен ыраазымын. Мен мындай кейикчи эле эмесмин. Ошол барчылык, мисалы үчүн азыр мен мындай элге которуп айтайынчы.
Азыр мамлекеттин, элдин мындай өзгөчө элет элинин көз карашын алып карап отурсаң, бардыгы өзүнө аздыр көптүр топук кылат. Тынч өмүрдү каалайт. Тынчтыкты каалайт. Бири-бирине жардамдашат, антет, минтет. Жанагы тете газетадагы жазылып аткан согуш жок. Алан ошолор баштайт. Алар жана бирөөнүн жаманат тыгыш керек, бирөөгө пикир туудуруп барыш керек деген сыяктуулар. Ал эми элет жеринен жанагы Кыргызстандын биримдигин сактап турган мына ушул көпчүлүк, шаардык эл эмес. Мен бирөөнүн алдынан макта элет эли. Элет эл ошол тирчилик. Бир кесе бир саясат туура болгон, мына жерди бөлүштүрүп бергени. Ушул жерди бөлүштүрүп берүү менен ошондогу эл өзүнүн татыктуу жашоосун, мына тирчилигин кылат. Жайдары жашоо. Анан ушунун өзү патшалык өмүр сыяктуу. Мен күчүмдүү балдар, мына азыр кээ бир класстар бар, начар болсо, ошол үчүн мен начарга түшүп кетем. Кайра өсүп отурам. Балдарым укмуш болгондо тим эле менде жыр калгандай дейсиң. Демек ошол нерсенин баардыгы тең менин турмуштук принциптерим эмес, жол жобом. Мен мүмкүн болушунча жанагы Манастын өрнөгүн тутуп, ошондогу мен ичимде дайыма балким Айкөл Манастын өрнөгүн тутуп, ар дайым таза жана туура ойлойм. Ар дайым таза жана туура сүйлөйм. Ар дайым таза жана туура иштейм деген. Ошол сыяктуу нерселер мага ар дайым жол көрсөтүп турат дагы, өмүрдүн татыктуулугун мага сездирип турат. Мен ошол жолдо баратканда, эл башка сыйынып атканда мен Манас атага сыйынып турам. Манастын ошол жанагындай ал жөн эле сыйынуу эмес, касиетиң менен коргоо эмес, ошонун өрнөгүн тутуп, демек ошондо жашоомдогу кайчылаш жерде бүт өзүң көзүң көрүп турат. Сүйлөгөнүңдө, калп айтканыңда баардыгын көзүңө көрсөтүп турат дагы. Менде эме бар, ички өзөк бар, тутуп турган. Мен ал ушундай болоюн деп бирөөлөрдү туурабай, ошо кичинекейимден баштап, ошо жана Манастан, Манас атадан, аны биринчи жолу тиги Манастын арбагы болду деп айтып, жамгыр төгүп жиберип, күн чатылдады. Атам өчүп качып бараткан бир Орлик деген тим эле тоого барган укмуш, шагылдардын үстүнөн түз жерден баскандай басчыда. Анан ошол менен баратып күн төгүп жиберсе, анан мен чукашып бараткан, плашым мындай суу болосун жаап койду, анан Манастын арбагы болдусун дейт. Анан мен анда а дегенди түшүнбөй эле аны колдодум. Манастын арбагы болдусун деп кайталап баратып, кайталай бердим да. Анан мага ошол атанын ошол эмесин түшүнүп, мага өзү атанын тарбиясына мен көбүрөөк өскөм да. Жана анан ошонун баары өзөк болуп калды, өзөк. Мен адам киши болуп деп мен кыргызча айтайынчы. Адам деген дагы биз сырттан кабыл алган сөздөрбүз. Киши, кижи, киси үч түрдө. Демек ошол бул бир жагы. Экинчи жагы да ойма түшүп калды, айта берейин. Мен ала тоолук ак калпак кыргыз элинин даанышмандыгына, кемеңгерлигине дүйнөлүк башка элдерди салыштырып отуруп сыймыктанам. Мен күрөшүүгө тарбиялоо деп бир кезде мектептер боюнча, Кыргызстан боюнча талкуу уюштурулган. Алар азыр андай эме жок, күрөшүүгө. Балдар кантип келечекте ар бир адам кантип күрөшүш керек. Ошондо баардыгын айтканымда өзүнчө китепте болуп чыккан күрөш, атайы окуя, мисалы сонун булак былдырыктап, үн курап чыгып агып жатат. Ошол жерге бир чалбарды эшегин аркандап таштайт. Балдарга ушундай окуя менен тез жетет да. Анан кийин ошол окуядан улам отуруп, анан ошону кантип күрөшү керек, кантип ошо дити барды ошол кишинин. Оголу да бир күнү кайчыны алып ошол эшегинин жүнүн кыркып атат. Ал жерден келип пастарлап кантип суу жесиңер. Кайберен ичкен булактан катарлашып жатып суу жуткан. Ошон үчүн талкалоо. Демек ошол сыяктуу баардык саясатта да баардыгында ошондой талкалоо жүрүп турат. А бирок пенде мына биз таза кыргыздын тукумдары, Манастын тукумдары
ошого күрөш ачышыбыз керек. Ошонун күрөшүүнүн жолун иштеп чыкканбыз да бүт Кыргызстан боюнча ушул. Мындайлар көп да, иш жүзүндө болгон, мына трибунадагы сөз эмес бул. Чындык бар. Жанагы мен ээрчип бар кимди айта бербейм. Ушул чындык дегендин өзү, муну жашап жатканыңдын өзү чындык. Аны муну жалган деген калп, 100% калп. Ушу жашап жаткан кантип калп дейсиң? Muğalim mektepte okutçulardan olsa koğum oğuladı. Bu tok eter çındık. Bирок ага жеткенге чейин күрөш дагы olan öyle. Коомдо келечекти куруучу атууларды калыптандыруу. Келечекти кура турган ошол демек жана менен байланыштуу. Демек келечекти кура турган атууларды мектеп калыптандырат. Көз карашы, рухий дүйнөсү, чарбачылыгы баардыгын бириктирип келгендеги ошол muğalimdin emgegine, tarbiyatçının koşup aytalım, muğalim degende tarbiyatçı muğalimdin emgegine baylanıştı. Hazır hem oşo tarbiyatçılık degende hazır bölüp görsetip mektepte oşonu bölüp görsetip atat. Anan har kандай baarını giyip jatat hem hazır hareket var, бирок açık aytsam janagı köp çıkıp жаткан нерсенин баардыгы тең muğalimin başын тегеретін болуп калды. Мен эми жашырбай эле айтайын, баягы бир сабактын даярдыгын кут билимге жарыяланыптыр. Аны мугалим аны жазмак турсун, окуп бүт албайт. Терминден термин, бирок ошонун баарын талап кылат да. Көрдүңбү? Демек биздин түз жолубуздан ошондой жанагындай жакшы да азгырыктар да толтура. Мен мына бул мугалимдерден бир жолу айттым. Бир конкурска даярданып атат. 3 чемодан. Портфолио дейт. Ошо жөнүндө айтып бердим да. Анан таң калдым бул портфолиону билем эмне. Мен сыртынан ойлоп отурдум, ушунун чыгармачыл изденүүлөрү, каерден кандай кыйынчылыкка туш келди, каерден оңуна туш келди, ушунун баарын жазган балага байланыштуу нерсе. Анан кызыктым дагы, чемодан бүт кагаз анан ачып көрдүм да. Ачсам эчтеке жок. Баягы көчүрүп жасалган нерселер балдар. Окуучулардын. Анан отуруп. Мунун ичинде мага таап берчи, өзүңдүн ошондой түшөлүү чыгармачылыктагы кыйналган же ошо жол таап кеткен жериң барбы ошондой десем, жок, эчтеке көрсөтө алган жок. Бирок чемоданды сонун жасаган, кооздогон, карабай эле отургум келет, а ичи көңдөй. Kevröylөр бар, дос, кадимки аккан достой да. Ошол Курманбекте аккан дос сыяктуу берилген достор бар. Мисалы, мен өзүм менен бирге окуган Бакбуркан деген досум бар. Ошол баалалык мектептен берге чогуу өскөнбүз. Азырда абдан баардык учурда катташып да турабыз, ал акыбалды сурашып турабыз. Мен эмне жакшы ийгилигим болсо аларга айтам, алар мага айтат. Мындай жашырган эчтекебиз жок да. Эми мындан тышкары көп катташпаган менен мен өзүмө эң мыкты достор катары Бишкекте, мисалы ким менен Байгазиев менен катташам. Байгазиев деген Себетбек деген досум бар. Бул чыгармачылыктан деле дан эмес. Бир жолу эмеге барып калдым. Билим берүү академиясына барсам, бир кара тор жигит келди. Анам келип эле менден суроо сурай берди. Анам көрсө ошол жерге жаңы кызматкер болуп келиптир да, Байгазиев деген Себетбек. Анан ал мени бул кишини атактуу деп эле атат. Эмнеси көрсө сынап атыптыр ал. Анан
бардық чыгармаларды өткөндө окуучулардын жүрөгүнө өтүп кете турган, жүрөгүндө сакталып кала турган, акыл эсине жарык түшүрөтүн ири окуя менен мисал келтирип берейинчи, келтирип анан ал Токонбаевдин таң алдындасын анан айтып бердим да. Таң алдындасына мисалы муну мындай тигиндей деп айтып берүүнү жукпайт деп, ак өгүздүн ашуусун белиндеги элдин кырылуусун баштап айтып бердим да. Демек чыгармага алып киришин ошол окуясы укмуштан да. Анда жанагы бир киши баягы ашуудан баратып анан тиги элдин баягы төбөлөр чөккөн боюнча көмүлүп калган, баардыгы карга көмүлүп калганы. Ошол жердеги бүт демени көзүнөн өткүзүп, айласы жок адамдардын кыргыны. Ошондо бир ит ээсинен өлүп калыптыр, ошону коргоп, ошол жерде үрүп турат ит. Дагы бир жерине эң трагедиялуу нерсеси, бир жигит, келин бири-биринин колун кармашкан боюнча тоңуп калган, көздөр тостойп. Мус. Анан ошол окуяларды көрүп анан баягы жерден бир киши майланышкан, жакасы майланышкан. Анан ошол киши баягы адамдарды карап, шакектерин колдонун чыгарып алып, шылдырт этип өзүнүн баштыгына салып турат. Кулактагы сөйкөлөрүн чыгарбайт, мен тартып алат. Акерин колунан муулактан көп кеткен өлгөндөн кийин кесип алып эле шакектерин жыйнап аны ишинип жүрөт да. Ошондо ошону карап туруп эл кырылып жатса, ошол кызыл кыргындын өзүнүн акча издеген жанагы кишини көрүп, анан баягы жерден ачуусу келип өзү токтоно албай анан тиги кишиге бир үн чыгарат да. Ошондо тиги киши өзү мындай ойлойт, мени каргыш жасалап жатат деген ойго ойлоп, баягы жерден үн чыкканда колу жана өлүктүн колу кармаган боюнча карышып калат да. Карышып калат да, чыкпайт. Анан баягы жерден кое берди атат, келип отуруп анан тиги тердеп ысыгандан колу бошоп кетет. Бирок ошо боюнча орун аскан деп учуп кетет да. Демек таң алдында мына ушул ачкыч. Ар бир чыгарманын окуучунун жүрөгүнө жете турган ачкыч бар. Ошол ачкыч, мына ошол ачкыч жөнүндө сөз кылып сүйлөп, ошол Себетбек Байгазиев экен. Ошондон кийин биз чыгармачылык аркылуу анын чыгармалары, менин педагогикалык чыгармаларым баары боюнча байланыш болуп, ошондон бери чыгармачылык байланышта доспуз абдан. Дагы бир кызык досторум бар менин. Кален Сыдыкова деген кыргыздын публицист, акылман, тарыхчы кызы. Булду ушунчалык урматтайм мен, ушунчалык ардактайм. Мисалы, ошол кишинин тиги жанагы тарых боюнча жазган, Шумер кыргыздары жөнүндө жазган, америкалык, индиец кыргыздары жөнүндө жазган китептери, ошол тим эле окуганда кадыресе күч кирет мага. Ушунчалык кубанам. Демек мындай чыгармачыл байланыштагы досторум бир топ көп. Турмушта ачылбаган нерсенин баары билбеген нерсе болуп эсептелет. Ошол турмуштун өзүндө туюп сезилбеген нерсе ошончо жок болуп жашай берет. Качан сезилгенде чындыкка айланат. Демек андай сезүүнүн ошонун баарын көрүп туруш үчүн көз көркөм адабият берет. Мисалы үчүн мен бир дагы чындык, мен элге айтпаган чындык. Мисалы мен Солоховдун Тынчдон 4 китебин 20 жолу окуп чыктым. Мен ар бир окуп атканда ошону элестетип отуруп, музыканы уккандай. Жол болсо тети Рафаэль башкалардын тарткан портреттерин көргөндөй. Бүткүл мен аны тиги мазмуну боюнча айтып аткан жокмун, тиги идеологиялык мазмун. Ошону сүрөткерлик турмушу менен отуруп укмуштай нерселерди көрөм. Каниет алам. Анан отуруп алып, мисалы чарчаганымда келер жана музыка угуп эс алат го. А мен ошону окуп эс алам. Балким ошону 20 жолу окуп чыккандырмын. Жол болсо Дижеклондон өмүр кызык деген бир кичинекей аңгемеси бар. Мына ушуну окуганда дүйнөнү
кайра аңтарып көрөмүн. Байлыкка умтулуу, жөнөкөйлүк, байлыкка умтулуун адам башын жутуп койгон кичинекей эле чыгармасында берген. Ошондой эле Толстойдун чыгармаларынан окуганда демек жанагы китептин өзү мисалы бир окугандан окуп койдум дейт го, андан башка козгоп турган мен айтайын деген ойготуучу. Мен пендемин да жөнөкөй. Ошондо мен нөл абалга келем дагы, нөл абалда ошондогу пенде катары тигинде кайра, тигинде көркөмдүк, сулуулук менен мага Дон суусундагы жанагы балыктын куйругу менен сууну чаап, чачырандысынан бери бетиме чачырагандай болуп суу. Ошондой кылып тургандан көрүп окуйм дагы. Кайра бир турмуштун, адамдардын турмушунда селди, агынды денем менен сезип, бүткүл денем менен сезип, анан келтирип, анан сезем да. Ошондой эле купуя, ошондой абчагын көп окубасам дагы, Айтматовдун өзгөчө жана эки романы, Кыяматы менен Кылым картар бир күн. Анан жанагы философиялык ойлору Кассандрада, ошондогу нерселерин жанагы күн сайын адам болуу деген ошол Кассанын бөлөк эмеде чыгармада алынган. Ошол нерселердин баардыгы теңчелик көп окуган жокмун, анткени ал мындан аркы нерсесинде каралып турат да. 3 же 4 жөн окуп койдум дебейм да, кайра ойготуу. Өзгөчө мисалы ойготкучтук сезими мунагу Кылым картар бир күн менен Кыяматта укмуш берилген да. Демек жана дүйнөнүн элдин баалап жатканы ошонун тигин ойготуучу, өзүн адам киши катары сездирүүчү, кубатка келтирүүчү. Демек мен пендемин, мен жашоо пендем деген милдетим мунугу, жакшылык кылуу деген сыяктуу нерселерди мындагында көрүнбөгөн, сезилбеген нерселер менен отуруп жүрөгүңө кандай кирип жатканын, акылыңа кандай токулуп жатканы баардыгы жүрүп турат. Мен ошол өзгөчө өзүмдү ойготуу. Ал эми музыкада мага күйлөр. Мен азыр черте албай калдым. Мен 30тан ашык күй чечимин. Мунугу колдорум манжалардан уун ооругандан кийин комуз черте албайм да. 30тай күй. Бирок кийин көп анча черте албай калам, укканды жакшы көрүп калдым да. Себеби укканда, тиги чертип атканда мээмдеги турган оригиналга, комуздун кайрыгына колумдагы менен жеткизе албай баштадым да. Кулагымда башка туруп атат тигин угуп атканым. Мисалы ак тамак, көк тамакты алалы, кайсыны алалы. Ишылып ошо чыгарманын дагы тигиндеги чыккан үн, мен чертип аткан үн ээрчибейт. Анан ошондон баштап анан тиги токтотуп баштадым да. Болбосо ак тамак, көк тамакты мен Атай Огонбаевдин өзүнүн аткаруусундагысын укканмын. Пластинкада болчу. Ошо пластинканы мен түштүктө жүргөндө үйдөн бирөөлөр алып кетиптир, эмне кылган билбейм. Ошол Атай Огонбаевдин дагы комуздун үнү жөн азыркы комуздун үндөрүнүн бирөө да жетпейт, башкача. Чыккан үн да башкача. А жанагы беркилер шатыраган эле тиги сюжетин алып эле чертип атат. Таң калтыруу көп да бул өзү. Мисалы мындай алсак, жөн эле көрүнүш катары. Мисалы Казактын Махамбет Өтемис уулу деген чыгармаларын окуганда ошонун баатырлыгы укмуштай таң калтырганда. Анан сөздөрү жанагы бир эки эле сөздөн турат дагы, бирок күчтүү. Мен азыр мисал келтире албайм. Мен ким едим, Исатайдын жанында эки тарлам бөрөдүм деген сыяктуу нерселерин окуп эме болгондо ошо ачыш сыяктуу укмуштай, мындай ырында, үнүндө эрдиктин немеси сыртка ачык
көрүнүп турат, жүрөгү ачылып турганда ушундай. Ошондой ачылыштарында көбүлү болот. Айтматов кымындайынан чоңуна чейин таң калтырат. Айтматов бул өзү дүйнөнү көп эле мындай бир мисалы анын алгачкы чыгармаларында минтип койду, тигинтип койду деп атат. Ошолордун чыгармалары азыр кайра ачылып атат. Мисалы Жамиля бүтпөгөн жомок болуп атпайбы азыр. Жамиланын образындагы ачылыш али мына кийинки туулган пенделердин мээсинде жок. Андай сезим жок. Ойгон элек. Ол кийинкилер азыр китептүү дүйнөдө, сабаты ачылган дүйнөдө жашап жатабыз дагы, сабатсыз дүйнөдө. Жанагы ошонун ордуна башка нерсе кирип алган да. Мисалы ал үй бүлөдө эле минтип эле отуруш керек болчу, тигинтип эле отуруш керек болчу, жанагы үй бүлөлүк турмуштун башка нерселерин алып түшүп, ол соттой турган да кишилер бар, бир токтоодо басма сөздө. Булардын эң башкысы элге кеңири тарабай калды да, китептери. Окурмандары жок кесе. Бул ошол чөйрөдө эле ар кайсы жерде калып калды да, мисалы жанагы акындын ырлары бек болот. Күчтүү. Менде де үйдө сакталып жүрөт бир китеп. Абдан күчтүү ырлар. Эгерде көп иштери тиги Шайлообектен кем калбайт. Күчтүүлүк жагынан. Эми Шайлообекте лиризм күчтүү. Тигинде мазмундук, идеалдык эмес, тактыгы күчтүү, саясаттагы ачык көзгө сайып көрсөткөндүгүнөн күчтүү. Лирикалары менен ошону менен шаттанган, ошону окуп кадырлесе рахаттанган. Мисалы Анатайдын ырларынан дагы, тигинен дагы рахаттана турган эмес. Мен аларды жөн эле рахаттанып койгон жокмун. 10-11 классымдан бери китебим туруп, ошолорго булардын жакшынакай жерлерин бүт кийилдим. Алыкулдан баштап отуруп, Байдылдан баштап отуруп, ошонун баарын жана көнүгүүлөрдүн ордуна ушулардын чыгармаларын бүт кийилдим. 10-11 класстын кыргыз тили мен окуу китебинин авторумун, ошондо бүт ушунун баардыгын кийип жеткизүүгө аракет жасадым да. Демек андай нерсе көп деле тигиндей чоң чөйрөгө андай-мындайга кошулган жокмун да. Мен өзүм жана башында айтып аткан эле карапайымдык өмүр кечирдим. Ошого каниет алып кечирдим да. Болбосо ошонун арасынан мынауга минттим, анан тегинтим десем болот эле. Андай мен ошол колум жеткен нерсе. Мунун баарын каржылаганда өзүм каржыладым. Бүт эле негизи китептердин көбүндө китептерди каржылаганда мен өзүм каржылайм. Мамлекетте баарын деле ооба деп коет. Жана окуу китептерин мамлекет каржылайт турасыз бир жерде. Калганында окуу китептеринде кредит алам. Мунул китептерде тиги жерди жанагы дыйканчылыкка берилген жер барбы? Ошо китеп жерди сатып жибердим. Анан ошентип анан тиги китептерди чыгарып атам. Мен тиги баасын сезип турмун да. Сезип турганым мендеги бул кымбат. Ошо кымбат нерсени чыгарсам мен өзүмдө рахаттануу, бир ашууду ашкандай болуп калам. Жеримне байлыкта келатат, анан ошондо иштерди жүргүзүп турам, өзүм рахаттанам. Ал эми мамлекеттин тарабындагы мамлекетке ыраазычылыгым күчтүү эле. Мен жана эл минтип, анан тигинтиптер минус жагын айтат го. Жок, мен жана жогорку совет жөнүндө айтып кетпедимби? Жогорку советке мен шайланайын деген оюм жок болчу. Москвада мугалимдердин съездине катышкам, кеткем. Курултайда, мугалимдер кыргызча айтайын, курултайында. Ошол жакта катышып жүрүп, анда бир 12-13 күндөй созулуп кетчү да. Анан ошол жакта жүрүп, анан келсем, менин талапкерлигимди көрсөтүп, эл мурда эле чечип коюшту. Анан келип эле айтты, сен ушул жогорку кеңешке депутат болуп шайлана, СССР жогорку советине шайланасың. Мына ушундай болду деп, айылда мына жерде парторг бар болчу. Ошол киши мурда бир ал байкаганы бир мурда шайлоонун астында дагы бир чоңдордун фамилиялары келчи. Анан ошолордун арасында деп анан
биз окшондор кошуп койчу да, тыңыраак иштегендер. Аны ошентип коюп шайлоо өткүзсө, баарынан добуш мага көп берилди да. Тиги берки райко эменин биринчи секретары Кыргызстандын Масалиевтердин ошонун баарынын добуштары аларга караганда көп чыгып калыптыр. Анан ишеним пайда болуп калыптыр да, элди колдойт экен деп. Анткени ар бир райондон 30тан 50ден киши келип, анан шайлоо жүрүшүп көрчү да, көрсө байкап көрүү экен да. Анан ошондо жана добуштан кийин эле кокуй бул өтөт да, анан жана кандидатура. Биринчи жолу жанагы альтернативдүү таймашуу эмесинде ошо мен катышып калдым. Бирок мындай эмес болчу. Биз андай деле эчтеке таратканды да эч эмеспиз. Барып чогулушка катышып эле баягы пейилибиз дегенди сүйлөп коймой болуп, анан мугалим бул таза, эчтеке жебейт, ичпейт. Анан ушунча эмгек кылыптыр. Бул мындан ары ишенесиз эле шайлап койду да. Бул адамдардын башында тарыхый өтө турган нерселер көп эле болот. Анан ошо тарыхый өтүп аткан нерсенин көбү кээси көзүрмембе же түбүлүктүү көзүрмем деген жылт этип көрүнгөн нерселер эле болот да. Жана түбүлүктүүлүгү жанагы байланып калган, ошого турмушун көп байланыштуу болгон жактарынан келип кошулат да. Ал эми бунун баардыгы тең эле тарыхый. Тарыхый демек турмушта тарыхый теңин табат, тарыхый жашайт, тиричилигин өтөт, жетпей калгандары күйөт, колу жеткендери ыраазы болот. Анан кийин кайра тытышып ажырашып кетмейлери бар, бул өзү кулуш жүрө берет. Ал эми адамдын ичине жарык чачкан нерселер мага ошол Манас боюнча анан өзүмдүн алгачкы чыгармаларымдын жарыяланышы. Мисалы азыркыларда эмес, мисалы жана күрөшүүгө тарбиялоо деген четин айтып кетпедимби? Ошондой нерселерде жанагы атамдын айтканы туура келди да тыңда. Балдарым менен кошо падышага айланып кеткендей болчумда. Балдарымдын өзү бир эле сабактын өзүн 16 окуучум 16 вариант менен айтат. Бул эмне деген окуш? Бир жолу немеден радиодон жазганы келиптир. Анан жазып аткан жигитти айттым, сен жазып бер. Окуучуларды коюп койдум. Үнүн улам жазып атат да. Анан бир убакта бир окуучуну жиберип, агай жолугуп кетсин, анан келип. Анан эмне болду десем, жана токтогон жериңен улантчысың, ошону улантпай башка кетип атат. Анан мен каткырып келдим, ай, бул жатталган нерсени сурап атсың сен. Жатталганда ошондой. Бул азыр муну эрден биринчи окуучуга карата, ошонун ой жүргүзүүсүнө карата, ошо менен түлкүмдөнүп айтып кете берет. Булар ошол адамдын мээсиндеги ачылганда, адамдык бир калыптануусу жүргөндө, көзү көргөндө, нары ички көзү ачылганда, бул ошондой жетектеп өсүп кетет. Анан деп айтып бердим, ошол балдар ошондой болчу. Ошол балдарды республика тааныды. Ошол балдарды республика экзамендерде тиги кыргыз тили адабиятынан Бектур агайдын окуткан окуучулар деп тиги 5 коюлуп тиги экзамен албай туруп өттү. Көрдүңбү ошол балдардын күчү? Көрдүңбү? Ачылыш балдардын. Мен ал балдардын ачылышына сүйүнөм. Жанагы көрүнбөгөн нерсе ушуларда бул. Тарыхый түрдө бирөөдө болот, бирөөдө болбойт. Мага көрүнгөнү ошол. Мисалы, азыр мен ал кезде дүйнөнүн тегерегиндеги бүт нерсе менен кабардар болуп турчумун да. Зарубежондон баштап 50 беттик барлык, ошолорду бүт окуп, дүйнөлүк педагогика. Анан ошого жараша мен өзүм сын пикирим бар болуп, бери мынтип коюп тиңдей. Ошондо сабакка өтө келгенде мага бир эле сабактын бир эле варианты эмес, 7-8 варианты турчу да. Муну өтөймү? Муну карычы жабалактап келип турчу да. Жана таанып билүүден деп, анын баарын биз башкача которуп таштайбыз. Ошо таанып билүүнүн өнүшү, өсүшү
адамдын өзүндө болушу, эмгектенүү менен байланыштырганда мен тарыхый түрдө. Анан ошол эмгектенүү менен мен жанагы менде ошонун баары топтолгон ой, менде көз караш, ошонун баардыгында каалагандай эркин чабыттаганга, каалагандай балдарды каалагандай баштап кеткенге, ошонун баарын жол ачканга мен өзүм даярдаптырмын да. Себеби мен көчкөндө түштүктө улам көчүп иштеп жүрдүм да. Мен китептер гана кыйначы. Колум жүктүн оордугу. Анан жанагы жазылган гезиттерим советтик мезгилде ой, каерде болсо ошол жерге чейин жетчү да. Мисалы жанагы Огонёк журналдары, Казактын жалыны, Казактагы башка Россиядагы көптөгөн аттар мен азыр дагы унутуп койдум. Ошол китептердин баардыгы Аркаман кушу ээрчип барчу да. Журналдардын баары ээрчип барчу. Ошону окуп мен дүрмөттөлүп турчумун да такай. Дүйнөлүк нерсе менен азыр мен ал окубай калдым кийин. Көзүм начарлап кетти. Анан кийин басма сөз ойдогудай тейлебей калды кийин. Азыр мага бир эле кут билим келет. Башка кесип ала албайм эчтеке. Демек ошол тейленүү менен мен дүрмөттөлүп тургам да. Дүрмөттөлүп адам өзү дүрмөттөлүп туруш керек. Же болбосо ойгонуп туруш керек. Азыкканда ошол бир жерин дөмөтүп туруш керек да. Ошондо уктап бараткан сезимиң, жалкоолук кылып бараткан, кош көңүлдүүлүк бараткан сезимиң баарын, тигинин баардыгы бойготуп, жөнгө салып турат. Мен өмүрүм ошол жагы менен ошол нерсе, карапайым эле өмүрдү эсептейм ошону. Мен мугалим катары эсептейм. Мен мугалимдиктеги нерселерди гана чагылдырып атам дейди. Мугалимдик. Ошо мугалим болуп иштеген. Мен жазчы эмесмин. Айтып берейинби жазганымды? Бир мектепте түштүктө иштеп жүрөм. Мектептин тамында отурабыз. Балдар тиги тамекиге кетет, антет, минтет. Бирок а дегенде ошо сабакка бир текшерүүчү келип калды. Текшерүүчү келип калды дагы сабагыма кирди. Мен Лермонтовдун биздин заман киши деген бар болду. Силер окуп калдыңар, окуган жоксуңар билбейм. Ошол программада балдарым укмуш билчү да. Билгенде ал жана кайталап алып айтым менен, чыгармачылык менен дагы, жагын өзгөртүп дагы, бири-бири менен айтышып ошону талдап, ошондой кылып анан билчү да. Жанагы азыркы депутаттардын таймашы, бүт ошо биздин сабактардын таймашы бар да буяка. Жана депутаттар бир айтышат го. Ошол таймаштар бизде таймаш дагы ошондой болчу да. Анан ошондой деңгээлде болчу. Анан билим текшерүү деген бар анда. Анан билим текшере баштадык, отурабыз. Анан бир кечте бир макаланы айтты. Ошону окудуңбу деди. Ана дегенде мен эсиме түшкөн жок. Эсиме түшпөй атат дедим. Анан мындай жайма-жай маданияттуу ныгыра баштады. Жогорку окуу жайын бүтсөң, аз эле бир 4-5 жылдык стажың болсо, анан булардын баарын билбей калганың кандай деп акырын жылжытып айтып атат. Анан мен эстеп отурган буракта эсиме түштү. Анда эс тутум башка да келип эсиме түштү да, анан макала бүт эсиме түштү. Анан айттым да, тегишин айттым. Мен эсиме түштү дедим. Анан сиз аны эмне деген мугалимдин ченөөчү өлчөм кылып алгансыз дедим. Ошонун жазгандары бүт жарабайт дедим. Муну айтып анын ордун мындай кылса болмок дедим. Муну айтып туруп мындай бүт эме түштү да, жана ачуум келгенен. Анан ар бирин далилдеп айттым. Муну десем, унчукпайлы сополуп отуруп, анан бирок түшүнүн баарын жазбайсыңбы дейт. Жазбайм деп койдум. Тиге тим эле ачуум келип турганда жазбайм деп чыктым да. Анан ошо менен ал кетти. Ой бир таластык. Бир эмебизди райондогулар биздин эмебизди мындай коргоп жатат дегенде мыкты деп баягы мактоо деген такай жүрүп турат да. Мактап антип атат, мынтип атат. Анан кийин балдар тамекиге жумушка кеткенде анан бош калдым анан жазбаймбы деген ой келди. Анан отурдум да бир күн алып тарбиялоодо да чыгармачылык керек деп турдум. Бир эмен мугалимдер газетасы деп аталчы. Жазып жибердим. Жазып жиберсем, болду, ошондон кийин эле менден материал сурай башташты. Кел.
мынандай материал бер, тигиндей материал бер деп анан ошо кесиптик материалдарды сурай берди. Анан жазмакер боло баштадым да. Жазганда деле ошолордун стилинде жазып китеп жазуу жөнүндө ой жок. Гезитте эң урунтуу бир жерин алып, калган ушундай деп эле анан bir бет, эки бет, 4 бет, 5 бет кылып жазып коет экенсиң да. Анан калган зарцыгы жок экен. Анан ошентип анан гезит аркылуу мени Кыргызстан боюнча пропагандаланып кетти. Андан тышкары Тазабек Саманчин деген сабагыма катышып кеткен да, ошондогу алгачкы окумушту биринчи илимдин эмеси болгон, кандидат болгон, биринчи тетиги калыгулдардан бери алып чыккан киши ошол болгон да, Тазабек Саманчин деген адабиятчы мугалим. Ошол окумушту келип сабагыма катышып, гезиттин мончалык го Советтик Кыргызстандын ошо эки чоң бет, анда чоң киле чыкчу эмес беле, очерк, Бектур агай деген очерк, адабият мугалимин очерк жарыялап чыктады. Анан ошондон жана атакта жайылып кетти, дегенде ментте, бирок ошол кийин жанагы жазып кеткен. Анан кийин дагы ошолор айтты. Бекбоев, анан тиги эменин мугалимдерге Мавлянов деген бар болчу, Жунай Мавлянов деген. Анан ушулар чакырып алып, анан айтышты. Сен жазып жүрөсүң деди. Мына гезиттериң окумуш, бирок гезит сакталбайт деди. Сен ушуну толуктап эле китеп кылып жазчы деди. Анан ошолордун эмесмин, анан китеп жаза баштадым. Демек ошолдо мага тигилер тиги жазуу капыстан келди. А кийин китепти Мавляновду айтты, тигинде Бекбоевдун көзү өтүп кетти го. Бул киши менен өмүрүнүн аягына чейин дос болуп жүрдүк. Дос болгону мен аны кишинин чыгармачылыгын колдойм, ал мени колдоп турду да. Кыргыздан чыккан, карапайым мугалимдерден чыккан мыктысы деп ал ушинтип колдоп жүрдү. Өзү математика боюнча. Анан башталгыч класстары математика окуп китебин эмес боюнча. Анан жалпы жолунан устат эле да. Анан ошентип аралашып калган. Эмгек, анан каниет алган эмгек. Каниет албаган эмгек азап болуп калат. Ар кандай түрдө болушу мүмкүн да. Ошол эмгектин каниет алып, үзүрүн, рахатын каниет алсаң, ошонун кийинен кубанч пайда болот. Мисалы, мен мынау Манас сабагы китеп чыкканда абдан каниет алдым. Кайда гана барган жокмун. Жардам берип койгула деп. Бирөө да жардам бербей койду. Оболу жанагы Манастан аянбак алайык деген ошондо эле акча чогулткан ар кандай жак кишилерге да барып жолугуп көрдүм. Ал кишилер дагы буйтатып келип, анан эми болбойт, жардам берсек болот эле, мунун абдан жакшы иш болуптур деп сылап сыйпап чыгарып койду да. Анан ошон менен отуруп, анан бир карапайым киши, карачы, жөнөкөй эле жигит. Багы тор сеткалар болчу эле. Ошондойго кол жазман баарын салып алып, мындай эле көрүнө көтөрүп жүргөм. Анан жолуп калды. Байке деди, агай мен мугалим экенин билбейт. Алдагыңыз эмне деди. Бул ушун чыгарайын дедим эле. Чыгарайын деп ар кайсы жерден киши таппай жүрмүн десем, ал ошол жерде ишкана, калем ишканасын ачкан жигит экен. Агай биз басабыз деди. Биз ачып алдык дейт. Бардыгын канча акча жумшап туруп ачып алдык. Анан эчтеке жок, отуруп калдык. Алып келдиңиз басабыз деди. Карачы. Тиги адам жакшылыгын. Ошол жерден эле мен сүйүнүп кеттим. Анан айттым, мен эми айлыгымды топтойм, дагы бирдемелер топтоп алып келип берем. Анан айтты, алып келиңиз деди. Ошон эле биз мындай кыла дегенде бир мисалы 1000ди чыгарабыз. Анан дагы 1000ди чыгарып сатып туруп эле кайра. Анан ошентип отуруп, сатып отуруп, анан ошентип чыкты да. Ошондо Талас облусу окуду, Чүй облусу окуду,
Ысык Көлдөн айрым мектептери, анан милициянын мектебинин окуу куралы катары окудум. Анан бул китеп Арабаев атында сыйлыкка татыктуу болду. Көрдүңбү? Ушул китеп канчалык азыр арасында гана бирөө сары болуп 5000 сом акча берди. 5000 сом жакшы акча болчу анда. Анан ошо менен мен албай калганым ушу элден укканго Жумагулов деген 25.000 сом болду. Абдан жакшы акча болчу анда. Анда айлыгы 200-350 сом алчубуз да. Ошо салыштырып карап көргүн. Аны мага айтпай тетягындагы бирдеме директорлер дейт ама фамилиясын. Ошону алар жутуп жибериптир. Мен билбейм, эгер учурунда уксам алып коймокмун. Себеби мен тытынып акчаны чыгарайын деп жүргөм. Мен кийин көп жыл өткөндөн кийин. Көрдүм, анан айтты Жумагулов ошондо 25.000 сом акча берген. Алган жоксуз деп бирөө айтты. Жок, алган жокмун деди. Баланча адамдар жеп койгон турбайбы деди. Же болбосо мен белгисиз болчумун да, белгисиз бир кыргыз жөнөкөй мугалим экен, анан көрөк деп. Мына ошондой азап тозоктун мен чыккан бул китепчи. 3-дөн 11-класска чейин окуган. Мына сага. 1000 жылдыкка катышкан китеп. Ошондо ушунчалык кийин чыгаргандан бери ишен болдум. 10-15 алып барып, чогулушту алып барып, атактуу анан өзүм сүйүнчүм бүт баардыгына жанагы окутуудан тышкарысы белекке берип турдум да. Себеби мен ушунчалык сүйүндүм да, жана ачылып сүйүнгөн деген мына ушул укмуштай сүйүндүргөн иш болду. Арабаев атында сыйлык. Кийин Манас академиясынын академиги. Ушундай наамдарга ээ болдум. Эл аралык коомдук Айтматов академиясынын академ деген наам. Ошол эмгектердин башталышы бүт. Берки эмгектер да бар. Бирок ошондогу баш китеп ушу болду да. 1000 жылдыкка катышты да. Карандай эмгеги менен дебирөө акча берсечи. Бир гана сары болуп 5000 берди. Анан калгандарын жанагынтип 1000ди чыгарып кайра эле сатып жиберип, анда да китеп барсан. Ошо 27 сомдон болду бир китеп. Ошондой кылып эле сатып, кайра тияка акча төгүп, кайра чыгарып, ошондо 10.000-15.000 деп китеп чыкты да. Анан ошондо демек эмгек тер төгүү менен болгон да ардыгы. Кыргыздын жөнөкөй карапайым деген жана эч качан бийликке умтулган эмесмин да. Жөнөкөй уулу катары өзүмдүн элимдин келечегине абдан ишенген адаммын. Кааласам, каалабасам да жерибиздин үстү да алтын, асты да алтын. Үстүндө байлыктарды мындай эле коеюн. Адам деген байлык. Сагынбай, Саякбайдан баштап отуруп, Чолпонбай, кечеги Алиасбек, Алымкуловго окшогон. Ушундайга окшогон биздин ушундай үстүндөгү алтындар бул. Толтура. Асты да алтын. Эгерде ушул нерсени мен тиги болсун деп эле айткым келет. Мына ушуну Разаков сыяктуу козгоп, кыргыз элин козгоп аракеткерликтер алган. Ошондой эле Разак сыяктуу катардагы адамдар дагы атуулук сезимибизди ойготуп, ушул ишке киришсек, Кыргызстан дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарына жетерин абдан ишенем. Бизге ошон үчүн мен жана Манастагы бир нерсе мен азыр жаш элекмин. Уюштуруучулук өнөр Манаста. Ошо уюштуруучулук өнөр биз аксап жатканыбыз уюштуруудан. Эгер уюштурууну ошондой жанагындай ат үстүнөн эмес, өшөнтүп биштеп отурсак, демеле Кыргызстандын кырдын үстүндө туруп, ачыла турган жерде туруп. Бизге ошол Разаковдардын жүрөгү, Разак, Алиасбек сыяктуу жигиттер. Алымкуловдун не деген жигит? Карачы.
уюштуруу ишинден айтып атам. Биз ушундайларга алаксыбай, биз канат бутак бүтүрүшүбүз керек да. Демек ишенем мен ошо канат бутак мен ошо жанагы ошондой эмгеги жанагы баалап отуруп сөзсүз жетерине ишенем мен. Болсун деп айтпаймын. Болот. Болсун эмес, болот. Себеби биздин ар бирибизде жүрөгүбүздө, мээбизде катылып аткан кыргыз руху бар. Кыргыз жан дүйнөсү бар. Жан дүйнөсү жөн эле атала турган тиги жөн вазифа жөн эле милдет эмес. Кубаттуу күч бар. Ушул кубаттуу күч менен дүйнөнүн жаргылчагын тегереткен. Мен кийинки окуп аткан чыгармаларым боюнча дүйнөнүн жаргылчагын тегеретип, ошондогу эрдиги менен, баатырдыгы менен, айкөлдүгү менен эсте калган. Мен элимдин колунан келет, мен ишенем. Ошол ишеним баарыңарда болушун каалайм.